Салам достор. Эгер сиз акчаңызды үйдө жөн эле кармап турсаңыз, ал жоголуп жатат десе мага ишенесизби? Ойлонуп көрсөңүз, сиз акчаңызды азыр үйдө сактайсызбы же банкка депозитке саласызбы? Депозит деген эмне? Бул акчаңызды банкка белгилүү убакытка сактоого берүү. Эң жөнөкөй сөз менен айтканда, банк акчаңызды колдонот. Мисалы, башка адамдарга кредит берет, ал эми сиз процент. Сизге болсо пайызын процент төлөйт. Жөнөкөй мисал, сиз 100 000 сомду банкка салдыңыз. Жылдык пайызы 10% болсо, 1 жылда 10 000 сом табасыз. Башкача айтканда, 1 жылдан кийин 110 000 сом кайтарып аласыз. Бул деген сөз, сиз иштебей туруп 10 000 сомду 1 жылда табасыз, киреше аласыз деген сөз. Ал эми депозит ачуудан мурда сиз эң биринчи 3 нерсеге маани беришиңиз керек. Биринчиси сумма, канча акча саласыз банкка. Экинчиси пайызы, банк сизге канча пайызда киреше төлөп берет. Үчүнчүсү мөөнөтү, канча убакытка депозитке, аманатка акча саласыз. Эгер депозит ачкыңыз келсе, бир нече банктын пайыздарын салыштырышыңыз керек. Экинчиси инфляциядан жогору пайызды тандооңуз керек. Үчүнчүсү акчаңызды бир нече банкка бөлүп салыңыз. Баардык акчаңызды бир эле банкка салып койбоңуз. Бир нече банктарга бөлүп салганга аракет кылыңыз. Төртүнчүсү узак мөөнөттү караңыз. Көбүрөөк пайда үчүн узак мөөнөттүү депозит ыңгайлуу. Депозиттин артыкчылыктары да бар, кемчиликтери да бар. Артыкчылыгы коопсуз, банкка сакталат. Туруктуу киреше берет, баштоо оңой. Азыркы күндө кээ бир банктарда, кээ бир эмес, көбүнчө эле банктарда азыр 1000 сомдон үйдө депозиттик счет ачсак болот. Эң жөнөкөй жана оңой. Онлайн приложение аркылуу эле депозит ача бересиз. Ал эми кемчиликтери пайда азыраак, мисалы бизнеске салыштырмалуу. Экинчиси инфляция жеп коюшу мүмкүн. Мисалы, эгер инфляция 12% болсо, азыркы мисалы, депозит 10% болсо, башкача айтканда инфляциянын пайызынан төмөн болсо, сиздин акчаңыз чындыгында пайда алып келбейт. Тескерисинче азайышы мүмкүн. Ушуга чоң маани бериш керек. Сизге пайдалуу маалымат бере кетейин. 2026 жылдын март айына карата Кыргызстандагы жылдык инфляция 9,7% түздү. Бул сизге кандай маалымат берип жатат? Башкача айтканда, сиз мисалы депозиттик пайыздарды банктардыкын салыштырып жатканда, сөзсүз түрдө ушул 9,7%дан өйдө болгон депозиттик пайыздарды карап, ошолорду тандаганга аракет кылышыңыз керек. Башкача айтканда, акчаңыз күйүп кетпеши керек. Ал эми инфляция деген эмне? Инфляция бул деген нарктын түшүп кетиши да туурабы? Баалардын жогорулашы жана ошол мисалы биз сатып алып жаткан товарлардын өзүнүн наркы баасынын ылдый болгондугу. Башкача айтканда, товар аз, акча көп. Же болбосо башкача дагы тил менен айтканда, мисалы, бүгүнкү күндөгү 100 000 сомуңуз 1 жылдан кийин ошол 9,7%га азыраак дегенди билдирет да. Бул инфляция тууралуу да кийинки видеолордо кененирээк маалымат бергенге аракет кылам, бирок сиздерде деле инфляция тууралуу түшүнүк бар деп ойлойм. 2026 жылдын март айына карата Кыргызстандын коммерциялык банктарында топтолгон аманаттардын депозиттердин көлөмү 880 миллиард сомду түздү. Бул деген ошол 880 миллиард сом элдин акчасы азыр банктарда сакталуу деген сөз. Башкача айтканда, азыр элдин банктарга ишеними бар. Бул жакшы көрүнүш, себеби дегенде биздин өлкөбүзгө инвестиция тартуу дагы жакшы, себеби чет өлкөлүк инвесторлор дагы ушул көрсөткүчтөргө маани беришет. Акча деген, кандай десем, мындай жөн эле турбай иштеп айланып жатат деген сөз да. Мисалы, биз канчалык банктарга көбүрөөк акча аманатка берсек, алар ошол биздин акчаны иштетип, экономика мындай кыймылда болот да. Ошол себептен банктарга ишенип акчаны сактоодон качпаш керек. Дагы сиздерге маалымат берсем, өзүңүздөр балким байкагандарсыз, коммерциялык банктарга киргенде ушундай агентство по защите депозитов деген ушундай сары наклейкалар, значоктор эшиктеринде мындай чапталып калат да. Бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык депозиттерди коргоо агенттигинин значогу. Башкача айтканда, ар бир коммерциялык банк өзүнүн иш алып баруусунда ушул агентствода катталуусу керек.
Себеби ар бир клиент кардар депозитти, аманатты ошол банкка сактап, макулдугун берип, ишенип, акчасын тапшыргандан кийин бул агентство ошол кардарлардын укугун коргойт. Башкача айтканда, кандайдыр бир учурда ошол сиздин аманатыңыз сакталган банк банкрот болуп калса же лицензиясынан ажыратылган учурда бул агентство сиздин ошол сакталган аманат суммаңызды кайтарып берүүгө жардам берет. Ар бир аманатчыга бир банктагы бардык депозиттердин суммасы пайыздары менен бирге миллион сомго чейин болсо толук төлөнүп берилет деп жазылып турат. Бул агентство тууралуу да көбүрөөк кененирээк маалымат билгиңиз келсе, мен сизге бул видеонун описаниясына ссылкасын берем. Ошол ссылка аркылуу өтүп дагы өзүңүздөр кененирээк карасаңыздар болот. Жыйынтыктап айтканда, депозит бул биринчи инвестицияңыз. Эгер сиз акчаңызды иштетпесеңиз, ал сизге иштебейт. Акча жөн эле турбай, иштеш керек. Дайыма кыймылда болуш керек, ошондо сизге пайда алып келет.